Ассаламу алейкум, туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгін 29 июнь 2025 жыл мен сіздерге ХБКда жайгашкан мына ушундай 4 кабаттуу общежитиядан сатылуучу бир комната жөнүндө маалымат бермекчимин. Техпаспорты бар, полу жыгач, ремонту орто. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Баасы видеонун аягында сөз менен айтылат. Эсин номери болсо ушул видеонун экранында жазылып турат. Так, ошондо общежитиянын адреси Раззаков 17, адашпасам. Бул жакта детский площадкасы бар. Мына мен турган жер парковочный местосы. Машина коюу боюнча маселе жаралбайт. Мына зданиянын нар жагы светофор. Светофордун жаны троллейбустун акыркы аялдамасы, анын жанында запчасть базар бар, билесиздер. Мына общежития нар жагында ал жак Салиева көчөсү болуп калат. Кыскасы адресин менимче баарыңыздар эле түшүндүңүздөр. Общежитиянын арты Касымбеков көчөсү болуп калат. Мына ол подъездде 4-кабатта сатылуучу бир комнатабыз турат. Туугандар, 4-кабатка чыгасыздар. Ортоңку подъезд. 4-кабатка чыкканыңыздарда мына жакта секциянын эшиги бар. Ачып кирсеңиздер, бул жакта 4 комната болот бир секцияда. 4 комнатанын өзүнүн ажалканасы, душу, кухнясы мына жакта. 4 комнатага гана тиешелүү. Түшүндүңүздөр, а? Так, ортоңку подъезд, 4-кабат, крыша жабылган, эч кандай суу өтпөйт. Мына ушул оң тараптагы квартира, комната сатка чыккан учуру. Мына жакта эшиги бар, ачып кирип барасыздар. Аянты 13 квадрат метр болот. Техпаспорты бар. Документи так. Жүрүңүздөр. Кирип көргөзөйүн. Полу жыгач, дубалдар обой. Айнек-терезелер жөнөкөй. Коммуникация боюнча айта турган болсок, суу, свет, центральное отопление, центральный канализация бардыгы бар. Бир эле газ жок, туугандар. Айтпасам деле барыңыздар билесиздер. Так, туугандар, киргенде мына жак кладовка. Солго бурулсаңыздар, бул жагы кухня экен. Мына жакка эшик тосуп коесуздарбы? Эми карап көрөсүздөр. Мага кухня деди. Же мындай бир картошка, пияз, ушундай бир нерселерди сактай турган бир башка кандай десем, бир склад катары колдонсоңуздар деле болот. Калсаңыздар кухня туугандар. Бирок кухня десе, ошол жакта тамак кылсаңыздар, тамактын жыты чыкпайт бул жака. Аянты 13 квадрат метр чыгат экен. Анан туугандар, нак акчага сатылат. Документтери бардыгы жакшы. Бош турганына байланыштуу сатка коюлган учуру. Лайктан басып, дос, тааныш, туган урук, группа, бүт барлык тарапка жиберип койсоңуздар болот. Алар дагы кирип көрүшсүн. Негизи чөнтөккө бап болгон ушундай бир комнаталар тез сатылат. Мына радиатор эле орнотуп коюш керек, бирок отопление центральный, мына түтүкчөлөр чыгып турат. Мында узунунан радиаторду коюп коесуздар. Анан бул жак барыңыздар билген Раззаков көчөсү. Оң тарапка жүрсөңүздөр троллейбустун акыркы аялдамасы, анын жанында запчасть базар. Жакшы. Лайктан басыңыздар туугандар. Дос, тааныш, туган, урук, группа, бүт бар тарапка жибериңиздер. Алар дагы кирип көрүшсүн. Так. Бул коридору. Анан мына жакта ажалканасы, душу, анан дагы эшикти ачып кирсеңиздер, ал жагы кухнясы. Азыр бул жакта эйлери өздөрү отурат. Бул жак тартпай эле кой. Кийин келгенде өзү көрүп алат адам. Общежитияны баары эле билет деп айтты. Ошол себептен көргөзбөй атам. Мектеп, бала бакча, мечит, магазин, запчасть базар, маршруттук каттам, троллейбустун акыркы аялдамасы бардыгы жакын. Сквер бар жаныңыздарда, сонун. Бир аз шум угулат экен, бирок айнеги жөнөкөй болгонуна байланыштуу. Пластик коюп койсоңуздар, эч нерсе болбой калат. Эми баасын айтайын, канча дей турган болсоңуздар, 13 квадрат метр, 1 миллион 300 миң сомго бааланды. Анан кеми бар. Айткан баасында эч ким сатпайт. Чалып, кеми барбы, түшүрүп бересиздерби деп кол алышып келсеңиздер, түшүрүп берет. Эсин номери экранда жазылып турат. Колдон чарпаңыздар.